Казакстандын транспорт министрлиги Актаудагы Азербайжан аба жолдору лайнеринин кыйрашы жана 38 адамдын өмүрү кыйылганы тууралуу иликтөө тууралуу алдын ала отчет жарыялады. Эскерте кетсек, учак Баку-Грозный рейсин аткарган. Экипаж 2 жолу ийгиликсиз конуу жасап, Бакуга кайтуу чечимин кабыл алган. Андан көп өтпөй бортто өзгөчө кырдаал болуп, учакты башкаруунун негизги системалары жоголгон. Андан ары экипаж авариялык конуу үчүн Актау аэродромуна барууну чечкен. Жер менен кагылышуунун натыйжасында учак кулап, жарым жартылай өрттөнүп кеткен. Ошондой эле докладда аба кемесинин арткы фюзеляжында, килде жана стабилизаторда жана рулда ар кандай көлөмдөгү жана формадагы көптөгөн ачык жана сырткы эмес бузуулар табылганы айтылат. Муну баяндамадагы сүрөттөр тастыктап турат. Серепчилер белгилегендей, мындай зыян гидравликалык басымдын жоголушуна жана рулдун иштебей калышына алып келиши мүмкүн. Зыяндын мүнөзүн жана келип чыгышын аныктоо үчүн изилдөө жана экспертиза жүргүзүлөт. Документте белгиленген маалыматтар такталып толуктанышы мүмкүн. Окуя боюнча бардык иликтөөлөр аяктагандан кийин акыркы корутунду даярдалат.